Assalamu alaikum ustoz, менин суроом дейт. Мен Куран жаттоонун баштаганмын. Куран жаттоону бир тууган эме жазганда сөзсүз көңүл буруш керек. Сөзсүз көңүл буруш керек. Куран жаттоону баштаганмын дейт. Бирок кээ бир учурларда деңиз. Кээ бир учурларда телефон менен соц тармактарга, Инстаграмга да кирип жатам. Кээде киргим келбей, бир аз убакытка өчүрүп, бирок кийин кайра кирип алып жатам. Мен Америка жергесинде болом. Болгон үчүн Инстаграм керек болот. Кандай Инстаграм сиздин окууңузга же ошол жерде кандай? Ар бир нерсе зарылчылыкка жараша болуш керек. Жаштык кезде, илимде, билимде сизди алаксыткан, убактыңызды жеген баардык сиздин убактыңызга, өсүшүңүзгө, Куран жаттоого, чоң максатка кедерги болуп, жолду тозуп, бууп турган нерселердин баардыгын аттеп өтүп, аназы айтыш керек болот. Куранды толук шарттарын аткарып, аң сезимге Аллах каалагандай кылып, канткенде жаттай алам, Аллах Таалам ыраазы болсун дейт. Биринчиси ошол керексиз нерселерди жыйыштырыш керек болот. Могул адеп ахлак илиминде өтө чоң аттын кашкасындай таамай жазылган эреже бар. Ал-мультафит 4-бурчтун эреже бар. Ал-мультафиту ла ясыл. Бир максат койгондон кийин максатка карап умтулуп аракет кылбай эле эки жакты кылчактап карап, оңго солго түшүп кете бере турган адам максатына жетпейт дейт. Максат, эң чоң максат койгонсуз Алланын сөзүн жаттоо. Алланын сөзүн мына оң колдо көрсөтүп айтайынчы. Алланын сөзү капелеттеги жүрөктөргө сиңбейт да. Ал тилинде жаттап алганы менен жүрөгүнө таасир этпейт да. Дин душмандарынан, динди изилдеген адамдардын ичинен канча деген Куранды жаттап, эмне себептен түшкөн, кандай өкүм алынат билгендер бар, бирок ал тил оозунда билгени менен алардын жүрөгүнө сиңбейт да. Сиңбеген ошол иманга кирбеген эмеспи? Ошон үчүн улуу максат койгонсуз, Алланын сөзүн жаттоодон да улуу максат жок өзү жашоодо, Алланын ыраазычылыгынан дагы. Ошондой улуу максатка улуу аракеттер коштолуш керек болот. Ага мындай бир ага толук кандуулук менен, сабырдуулук менен, күжүрмөн кайрат менен, ага мындай бир ошол Алланын сөзү канчалык улук болсо, ошого жараша аракет болуш керек, ошого жараша мамиле болуш керек, ошого жараша адеп болуш керек болот да. Ошон үчүн эң биринчи нерсе сиз керексиз нерселерди ошол Куранды жаттап, ошону денеге сиңирүү, өкүмүн колдон келишинче аткаруу, Курандын нурун таркатууда сизге тоскоол болгон нерселердин баардыгын аттап өтүп жыйыштырыш керек, азайтыш керек. Анан экинчиси, Куранды таңзаарда, кечкисин жатаарда, уйкуга кетип, жаздыкка баш коюп, уйкуга кетерден алдын көбүрөөк кайталаңыз. Эртең менен турганда даарат алып келип жаттаган бул мээ жашаң, свежий деп коет го, жашаң болуп турган. Жаңы уйкудан ойгонуп, көп нерсе менен алектен элек учурда Куран жаттаган болосуз. Жатаарда акыркы ирет Куран окулса, бул ден соолукка дагы пайда. Анан ошол акыркы окулган нерсенин алкагында мээ ой жүгүртүп турат таң атканга чейин. Анан орозо кармаңыз. Нафил орозолорду калтырбай кармаңыз. Азыр кыштын күндөрү тез эле оозуңуз ачылып калат, кыйналбайсыз, билинбей эле өтүп кетет. Орозо бул такыбачылыктын ачкычы да.